Дадам, жығылған күреш көтөй көйтеп, жаңы иштин жаңы окуунун башын карганда калжактап баштадым. Эмне кыласың? Бир нерседен жолуң болбосо экинчини издегенден коркпош керек деп ойлоймун. Аракет кылган эң биринчи бул маанилүү нерсе. Ошондуктан дагы эле аракет кылып, бул лицензияны алайын деп атамын. Бул лицензияны алгандан кийин мага мамлекет 90% бизнес ачканга көмөк көргөзөт экен. Анын үчүн мен өзүм аларга ишеним бериш үчүн ушул лицензияны алып окуп, мен иштей алам, ушунча кызыкчылыгым бар дегендин белгиси лицензия алыш керек экен. Мен 5 жыл мурун ушундай мамлекеттик лицензияны алганмын. Мындайча айтканда тажрыйбам бар. Анан китепти болсо өзүң каалаган китепканадан сатып аласың, өзүңө ылайыктуу, өзүңнүн деңгээлине жарашыктуу ушундай китептерди сатып алып, анан сени эч ким окутпайт, өзүң үйдөн даярданып, теориясын өзүң өтөсүң. Анан практиканы барып, ошол окуу жайдан барып өтүп, практикасын тапшырасың. Эң биринчи теорияны өткөндөн кийин практикага кире аласың. Мунун ичиндеги суроолорду айта кетсем, медицинадан баштап ар кайсы тармактар камтылган, тазалык, гигиена деген сыяктуу. Мунун ичиндеги ар бир суроолорду кийинчерээк бир жумада бир бөлүшүп турам, кандай суроолор бар экен, эмнелер бар экен деги эле бир жума сайын мен ар бир кадам менен бөлүшүп турайын. Анткача силер мени колдоп, жана комментарийлерди жазып тургула. Кореяда лицензия кандай деңгээлде, кандай оорлукта, аларын өзүңүздөр көмөктөш болосуңар. Анан мынакей алга деп койгула. Мындай лицензиянын дагы бирин алып, чоң бизнестин башын ачып отуруп калайын. Ошого силер да мени колдоп туруңуздар.